Stative verbs. Саламатсыздарбы? Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү темабыз stative verbs. Статикалык этиштер. Англис тилинде узартылган чактарда колдонулбаган этиштер бар. Буларды биз stative verbs деп коебуз. Алар continuous чактарында колдонулбайт. Мисалы present continuous же болбосо past continuous'та бул этиштер колдонулбайт. Статикалык этиштер кыймыл аракетти билдирбейт. Бул этиштер кандайдыр бир абалды билдирет. Мисалы, ой пикир, сезим, эмоция, кабыл алуу сезимдери же болбосо ээлик кылуу сыяктуу абалдарды билдирет. Мисалы, бул эки сүйлөмдү салыштырып көрөлүк. I love you жана I am loving you. Бул мисалдарда love, сүйүү деген этишти колдондук. Сүйүү бул эмоция, бул сезим. Мен сени сүйөм. Демек, бул жерде биз эмоциябызды, сезимибизди, сүйүүбүздү билдирип атабыз. Бул кандайдыр бир абал. Бул жакта эч кандай кыймыл аракет болгон жок. Бул абал өзү эле көпкө созулушу мүмкүн. Ошон үчүн биз муну present continuous же болбосо past continuous чактарында же болбосо жалпы эле continuous чактарында колдонбойбуз. Мисалы, мен сени сүйүп атам деп айтпайбыз да. This pen belongs to you. This pen is belonging to you. Бул ручка сага таандык. Демек, бул жерде биз belong, таандык деген этишти колдондук. Бирок бул жакта эч кандай кыймыл аракет болгон жок. Жөн гана кимге таандык бул абалды билдирип атат. Демек, бул этиш дагы узартылган чактарда же болбосо continuous чактарда колдонулбашы керек. Биринчи сүйлөм туура, ал эми экинчи сүйлөм туура эмес. Азыр англис тилинде көп колдонулган статикалык этиштер менен таанышып чыгалык. Биринчи сезим жана эмоция этиштери. Like жактыруу, dislike жактырбоо, hate жек көрүү, love сүйүү, wish каалоо, prefer артык көрүү, want каалоо. Ой жүгүртүү статикалык этиштери. Know билүү, believe ишенүү, realize түшүнүү, think ойлоо, suppose божомолдоо, understand түшүнүү, remember эстөө, recognize таануу. Сезүү жана кабыл алуу этиштери. See көрүү, hear угуу, appear пайда болуу, seem сезилүү, feel сезүү, smell жыттануу, sound угулуу, taste даамдануу. Байланыш этиштери. Agree макул болуу, disagree макул болбоо, deny баш тартуу, promise убада кылуу, surprise таң калуу. Башка абалды билдирүүчү этиштер. Belong таандык болуу, depend көз каранды болуу, need керек болуу, own ээ болуу, matter маанилүү болуу. Жогоруда айтылган этиштер узартылган чактарда колдонулбайт. Башкача айтканда continuous чактарында колдонулбайт. Бирок кээде колдонулган учурларды көрөбүз. Мунун себеби эмнеде? Азыр мисалдар менен карап көрөлүк. I think it's a good color. I am thinking about my homework. Мен бул өң жакшы деп ойлойм. Экинчи сүйлөм мен үй тапшырмам жөнүндө ойлонуп атам. Эки сүйлөмдө тең бирдей этиш колдондук. Think бул жакта дагы think. Эки сүйлөм тең туура сүйлөм. Айырмасы биринчи сүйлөм учурчакта турат,
Ал эми экинчи сүйлөм болсо continuous чагында, present continuous'та колдонулду. Эми биринчи сүйлөмдүн маанисине көңүл буралык. Биринчи сүйлөмдө think кандайдыр бир ой пикирибизди бул оң жөнүндө ой пикирибизди билдирүү үчүн колдондук. Бул жерде кыймыл аракет болгон жок. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо мен ойлонуп атам, мен үй тапшырмам жөнүндө ойлонуп атам. Демек бул кыймыл аракет. Бул кандайдыр бир ойлонуу процесси. Эки сүйлөмдө тең бир этиш колдонулду, бирок экөө эки башка мааниге ээ болду. Мындай этиштер англис тилинде mixed verbs деп коет. Башкача айтканда, этиштин бир канча мааниси болушу мүмкүн. Бир мааниси кандайдыр бир ойду, сезимди билдирсе, экинчи мааниси болсо кыймыл аракетти билдириши мүмкүн. Биз жогоруда статикалык этиштерди карап өткөнбүз. Алардын ичинде дагы эки же андан көп мааниге ээ болгон этиштер бар. Эми туура колдонуп атабызбы же туура эмес колдонуп атабызбы кантип биле алабыз? Жөн гана өзүңүздөргө суроо берип көрүңүздөр. Бул этиш кыймыл аракетти билдирип атабы? Биздин сүйлөмдө же контекстте бул кыймыл аракетти билдирип атабы же жокпу? Ошого жараша колдонсок туура болот. Дагы бир мисал карап көрөлүк. It tastes good. I'm tasting it. Эки сүйлөмдө тең бир эле этишти колдондук. Taste. Биринчи сүйлөм учурчакта турат, ал эми экинчи сүйлөм болсо present continuous узартылган учурчакта турат. Эки сүйлөм тең туура сүйлөм. Эми кайра эле сүйлөмдөрдүн маанисине көңүл буралык. Биринчи сүйлөмдө даамдуу экен. Бул жакта taste деген этиш кандайдыр бир сезимди билдирип атат. Эч кандай кыймыл аракет болгон жок. Даамдуу экен. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо мен даамдап көрүп атам. Демек, мүмкүн мен ичип көрүп атам же болбосо тамакты жеп көрүп атам, даамын көрүп атам. Демек, бул кыймыл аракет, бул процесс. Бир эле этиш эки сүйлөмдө эки башка мааниге ээ болду. Биринчи сүйлөмдө кандайдыр бир абалды көрсөтсө, экинчи сүйлөмдө кыймыл аракетти көрсөткүттү. Дагы бир жолу эсиңиздерге салайын, статикалык этиштер абалды билдирет, кыймыл аракетти эмес. Ошон үчүн статикалык этиштерди колдонууда stative verbs этиштер бир нече мааниге ээ болор экенин унутпаңыздар. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Каналга жазыла элек болсоңуздар жазылып, биз менен кийинки сабакта чогуу окуңуздар. Саламатта калыңыз.